башында 9% катары депутаттар кабыл алып беришти эле. Эми өткөндө президент 7%га түшүрүү жагдайын ишарат кылды көрүнөт. Сиз болсо кайсы бир интервьюңузда айткан экенсиз, 7% эмес, 5%га түшүрбөсө кайрадан экинчи революция болуп кетүү коркунучу бар деп. Революция жасай турган баягы алабарман көкүрөк чапма ач кыйкырык менен көтөрүлүп жүргөн алар башка. Мен эч качан кандайдыр бир өзгө бир жагдайды күч колдонуу менен өзгөртүүгө макул эмесмин. Биз адамбыз. Айвандардан айырмаланып, биз адамбыз. Бизде акыл бар. Ошондуктан жанагы төңкөрүш, оодарыш, революция, кыргын чапкын деген сөздөрдү түк колдогон эмесмин, колдобойм да. Анда журналисттер ката басышкан. Жок, ката басышкан эмес, алар деле ошо туура эле баскан. Мен айткам, анда баягы чоң бороон чапкыңды күтсө болот деп айткам. Эми алар ар ким түшүнүгүнө жараша жазып коет да. Мисалы, бир эле сөздү мен сизге айтсам, сиз өзүңүзчө кабыл алып түшүнөсүз. Башка жигиттер башкача кабыл алат дагы өзүнүн түшүнүгүнө жараша. Ошондуктан баягы революцияны мен ар дайым айтып келатам, азыр модага айланып кетти, ушул сөзүмдү көбү кайталашат. Революцияны ички жан дүйнөбүздө жасашыбыз керек. Биз адамбыз деген аң сезимибиз, акыл эсибизде жасашыбыз керек. Мен кыргыз жаранымын, кыргыз мамлекетинин ээсимин деген түшүнүктү пайда кылышыбыз керек. Мен адаммын, мен эч кандай абийиримди, намысымды акчага сатпайм деген революция жасалышы керек. Мен ушул мамлекеттин келечегине түздөн түз жооптумун деген революцияны жасашыбыз керек. Азыр эми пайыз боюнча сиздин позиция кандай? Пайыз боюнча ошол 9% деп өткөрөбүз дегенде, жана мен айткандай болуп талтаңдап турушуп алып, каалаганыбызды жасайбыз деген. Караңыз, 9% эмес, 7% менен өткөн 15-жылкы шайлоодо 39% Кыргызстандын элинин добушу эсепке алынып, ошону менен олтурат бүгүнкү 120 азамат. 61% Кыргызстандын элинин добушу эске алынган эмес. Бул өтө уят маселе деген. Өтө уят. Одоно дагы, уят дагы. Анан Кыргызстандын элинин атынан сүйлөгөнгө укугу барбы же жокпу деген маселе пайда болот. Демек, 3төн 1 гана бөлүгүнүн добушу менен отурат. Эгер 9% кылып койсо, бул көрсөткүч андан да көтөрүлөт. 20% гана билгенин жасап, калган 80% силер керек эмессиңер деген сыяктуу мамиле болуп калат. Менин пикиримди айтканмын, ошол 5%, кээ бир азаматтар айтты 3%га түшүрсөк болот деп. 5% максатка ылайык. Момундай карап келгенде, эгерде шайлоо таза туура жол менен өтө турган болсо, пайыз маанилүү эмес. Пайыз маанилүү эмес.